Аралаш система менен өтүп жаткан парламенттик шайлоо өнөктүгү Жалал Абад облусунда да башталды. Саат 8-ден тартып шайлоо тилкелери добуш берүүчүлөргө эшигин ачты. Азырынча жарандардын активдүүлүгү байкала элек, андыктан акчага же башка кызыкчылыктарга азгырылбай, бүгүнкү шайлоо өнөктүгүнө активдүү катышууга чакырабыз. 2094 шайлоо участкасында 2264 шайлоочу бар. Бүгүн саат 8-де ачып алдык. Техникалык мүмкүнчүлүктөрдү эми болбосун деп тилеп атабыз, бирок эгер болуп калса ага биз даяр элебиз, даярбыз. Элдерден ооба биз активдүүлүктү күтүп атабыз, себеби дегенде азыр эми бир аз сууга байланыштуу бир аз эме болуп атат, бирок келишип атат. Анан кийин биздин эл 10-11-12де аябай мындай кызуу келүүсү башталат да. Жакшы эле келет деген үмүттөбүз. Жакшы эле келип бүгүнкү шайлообуз жакшы эле ийгиликтүү өтөт деп ойлойбуз.